رمضان يا رمضان رمضان يا Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын мээримин, ырайымын, берекесин тилөө менен биргеликте, мумун аялдын 30 күнү кайрадан сиздер менен биргеликте. Аллахым ар бириңиздердин кылган ибадатыңыздарды, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын деген жакшы ниет менен бүгүнкү эфирибизди кайрадан баштадык. Ал эми биздин коттоо эфирдин коногу Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Устаза Асель келип отурат. Устаза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен да өтө кубанычтамын. Сиздерге дагы орозоңуздар кабыл болсун. Алейкум ассалам ва рахматулла. Урматтуу эже-сиңдилер, баарыбызга үлгү болгон жана ошондой эле өздөрүнүн жашоосундагы өтө чоң бир үлгүлүү окуяларды бизге таштап кеткен сахабалардын доору баарыбызга эле кызыктуу. Бүгүн ушул тууралуу сөз кылмакпыз. Устаза, убакыт бөлүп бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз. Жана биринчи сурообуз, сахаба айымдар, сахаба аялдар деги эле орозого кандай даярдык кылган? Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва салам аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма ахриджна мин зулуматил вахм ва ифтах алейна би ма'рифатил илм ва хассин ахлакана бил хилм. Алхамдулиллах, ушул эфирге келгениме да кубанычтамын. Сахабалардын орозосун айтып отурган болсок, өтө бир жүрөгүңдөн орун алган бир ибадат менен гана өткөзсөм, ушул орозону бир башка иш менен алек кылбасам деген бир ойлор келет. Бирок сахабалардын орозосу бул Куран менен жашашкан. Куранда кандай жазылган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай көрсөткөн болсо, ошончолук деңгээлден ашырып ээрлик даражада ушунчалык өткөзүшкөн. Алар сахабалар эмне кылышкан аялдар? Ошол бардыгына шүгүр келтиришкен. Ошол шүгүрчүлүктүн аркасынан балким ушундай бир өммөттүн бардыгы жаап, мусулмандар ушунчай көбөйүп, азыркы күндөгү мусулмандарга келген доорду көрүп отуруп, Аллах Таалага өтө чоң шүгүрлөрдү келтирсек болот. Сонун жооп болду. Баягы шүгүр кылып деген сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Демек, сахабалардын, сахаба айымдардын, аялдардын баягы жокчулукта дагы, барчылыкта дагы динге бекем болгондугун айткыңыз келди окшойт. Ооба, алар билесиздер да, ал убакта бай деген өтө аз кездешкен. Бай деп элестеткенде балким 5 курма дарагы бар айымдар, сахабалар, балким ошолор бай болуп эсептелген. Ал эми көпчүлүк сахабияттар, сахаба айымдар, алар өтө жакыр жашашкан. Алар ошол бар нерсесине канаат кылып, Аллах Таалага ишенип, ошонун аркасында ушунчалык чоң сооп бар экенине үмүт кылышкан да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде эмне деп жатат? Куллу амалин ли ибн Адам лаху илля сом. Фа ана аджзи бихи дейт. Эмне дейт бул жерде? Ошол бардык кандай амал кылбасын, адамдар алардын кылган амалдары өзү үчүн. Бир гана эмне орозо мен үчүн дейт. Ал ошо орозонун сыйлыгын, сообун мен өзүм берем деп Аллах Таала эмне пайгамбарыбыздан жиберип жатат. Эми карасаңыздар, ошол кандай амал кылбайлык? Зекет беребизби? Орозо кармайбыз, жок, орозону айткан жок, ошол намаз окуйбузбу, кандай жакшылык кылбайлык, ошонун бардыгын эмне Аллах Таала ошол биздин ниетибизге жараша эсептеп анан берип жатат. Эми ошонун айырмалап, ошондон бир өзгөчө кылып бизге эмне орозону берип жатат. Орозонун эсеп кысагын биз адам баласы эсептей албай турганчалык. Адам баласы балким триллиард эсептей алат. Андан ашыкчасын адамдын акылына жетпейт. Бирок ошол адамдын акылына жетпей турганчалык даражадагы орозонун сообун берип жатам деп атат. Ошого балким итаат кылып баш ийишкен. Сонун. Баягы айткандарыңызды угуп отуруп, бул суроону бербесем болбойт деп ойлоп кеттим. Бүгүнкү биздин орозо менен сахабалардын орозосунун кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы салыштыруу менен айтып бере аласызбы? Салыштырыш өтө оор, албетте алардын коому менен биздин коом бир башкача да.
Албетте алар ошол Куран менен, ушунчалык ишеним менен, ниямат менен, ошол ниетине жараша Аллах Таала ошонун эмне жашашкан. Эми салыштырганда албетте алар дагы пенде, алар дагы жаңылган адам, алар дагы өзүнүн жашоосундагы кыйынчылыктарды көргөн. Бирок ошол сабырдуулук. Аллах Таала Куран Керимде эмне деп атат? Иннама юваффа ас-сабируна ажрухум бигайри хисаб. Сабырдуулукту атпайм, ошол сабырдуулуктун өзү үчкө бөлгөн экен. Ошол Аллах Тааланын ибадатында баш ийүү. Ошол Аллах Таала бизге ибадатты буйруп жатат, ошого баш ийишкен. Ошону жүрөктөрү менен кабыл алышкан. Орозону оор көрүшкөн эмес. Ошол коомду, ошол жашоону, динди оор көрүшкөн эмес. Ошондон балким бир өзгөчө. Ошону ушунчалык ишеним менен аткарышкан. Азыркы заманда бир нерсени ишендириш, бир нерсени акыйкат деп айтыш өтө оор. Ошол нерсеге ишендирип, ошол нерседе жашатыш оор. Ошол бийик адеп ахлак менен жашатыш өтө оор. Анткени айланабыздагы көрө албастык, эпластуулук, ушактык, биринин өйдө болуусунун бирөөсү көрө албастыктын айынан балким ушундай бир коомдо жашап жатабыз. Бирок оңолууга, алардан сабак алууга биздин акылыбыз жетет. Ойгонсок, ал нерсеге канаат кылсак, ошол нерсеге баш ийсек, балким ошолордун жашоосунан өтүп жашамакпыз. Устаза, ошол сөздөн кийин бир суроо сурагым келди. Деги эле ошо сахабияттардын, сахаба айымдардын өмүрүнүн таржамалын окуп жатып, сиз өзүңүзгө ушул мага керек экен деп бир алган адат кайсы адат болду? Үлгү ала турган адаттары өтө чоң. Эң үлгү ала турган ошо ар бир эфирге даярданып келесиң, бирок ошол эфирден алдын ушунча баягы маалымат топтоп келесиң. Ошол маалымат топтоп атып, байлык бул жүрөгүңдө деген экен да. Байлык бул жүрөгүңдө. Айланаңдагы байлык бул байлык эмес, байлык бул жүрөгүңдө деп. Ошол сөз өтө жүрөгүмө тийди, анткени бардыгыбыз эле байлык деп баягы материалдык жакты элестетип албадыкпы? Бирок жүрөгү менен бай болгон адамдар өтө аз экен деп ушунчалык жаман болду. Сонун мындай сөздөн кийин эфирди жыйынтыктагыбыз келбейт, бирок убакыт деген убакыт устаза. Учурдан пайдаланып, өтө пайдалуу кеңештериңизге, маалыматтарыңызга ыраазычылык билдиребиз. Аллахым илимиңизди зияда кыла берсин. Алхамдулилла, силерге да Аллах Таалам ишиңерге ийгилик берсин, Аллах Таалам эч качан кем кылбасын, Аллах Таалам жакшылыктар менен бөлүштүргөндү Аллах Таалам дайыма насип кылган болсун. Амин. Урматтуу эже-сиңдилер, бүгүнкү эфирден дагы өзүңүздөргө тиешелүү жакшы маалыматтарды алдыңыздар деген жакшы ниет менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Жаратканым ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынчтык жана ибадатыбызга бекемдик бере берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.